2010-жылдагы апрель окуясынан кийин түзүлгөн убактылуу өкмөттүн 11 мүчөсү 10-сентябрь күнү Бишкекте бейформал жолугуу өткөрдү. Расмий эмес маалыматтарга караганда жолугушуу Ак үйдүн тегерек четиндеги ресторандардын биринде уюштурулган. Социалдык түйүндөргө жарыяланган сүрөттө убактылуу өкмөттүн өкүлдөрүнүн арасында Иса Өмүркулов менен УКМКнын абагындагы Атамбаев көрүнбөйт. Бул сүрөттөн кийин дароо эле Азымбек Бекназаров ММКларга өлкө башчысы аларды ушул ишемби күнү жолугушууга чакырганын билдирди. Бейформал жолугушууга жакында эле үй камагына чыгарылган Өмүрбек Текебаев дагы катышкан. Саясатчы азыр орусиялык жаран Маевскийден пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде коррупцияга айыпталууда. Анын мамлекет башчысы менен кенен отуруп маселе талкуулоого шылтоосу көп. Бирок ал Жээнбеков менен өзү айыпталып жаткан кылмыш ишин сүйлөшүү ниетинде эмес. Куугунтукка учураган саясатчы президент менен эмне тууралуу сүйлөшөөрүн азыр ойлоно элек сыягы. Себеби биздин суроого жооп таппай калды. Участие. Есть у вас общие темы, на которые вы Не, естественно, вот... Менимче алар мурдагы президенттин саналашы эмеспиз деген позициясын азыркы мамлекет башчысына жеткиришет. Башкача айтканда алар өздөрүнүн лоялдуу экендигин билдиришет. Анан калса убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө пиар керек, себеби алардын мезгили, саясий поезди эбак кеткен. Убактылуу өкмөттүн башка мүчөлөрү дагы жолугушуунун себебин жана анда кандай маанилүү маселелер көтөрүлөрүн ачыктаган жок. Бирок баары жолугушуу президенттин демилгеси менен уюштурулуп жатканын баса белгилешти. А саясатта бульдозер аттыккан Азымбек Бекназаров өлкө башчысы менен чай ичкени бара жатканын ачык эле айтты. Маселе көтөрүп, чай ичебиз го. Бизге бирөөдөй маселе каралат деп айткан жок. Сөзсүз түрдө эки кыргыздын башы кошулган жерде сөз саясат болот да. Бир эле биздин арабызда биз азыр көчөдө эле ошондой да. Ошондуктан сөз саясат болот. Саясат жөнүндө, бүгүнкү абал жөнүндө, Кыргызстан мамлекеттин экономикасы жөнүндө, кен байлыктар жөнүндө көп эле сөздөр болсо керек. Мисалы мен президентке айтам деген көп маселелерим бар. Эң курчу биз 2 курултай өткөрдүк, улутчул мекенчил күчтөр. Ошонун башкы маселелери конституциялык реформа, кумтөрдү улутташтыруу, шайлоо системасын өзгөртүү. Биз атайын суранып барган жокпуз. Ушуну белгилеп коюш керек. Президент өзү чакырып атыптыр. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен жолугушуп коеюн деп. Ошондуктан биз бир жактан президентке чоң ыраазычылыкты билдиребиз, ошондой көңүл буруп биздин да ой пикир угуп коебуз дегенге. Андан башка баргандан кийин биз мындай ошого отуруп сүйлөшкөндөн кийин албетте кээ бир маселелерде мына бүгүнкү болуп аткан Кыргызстандагы акыбалдарды, андан кийин чыгып калса да башка маселелерди талкуулаганга аракет кылып, жакшылыкка сүйлөшүп чыкканга барып коелук деп атайын өзүбүз да чогулуп ошондой деп макулдашканбыз. Минти убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн активдешип баштаганын саясаттануучулар кезектеги парламенттик шайлоого байланыштырышууда. Бирок убактылуу өкмөттүн 11 мүчөсүн бириктирип турган бир кызыктуу факт бар. Алардын баары мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин куугунтугуна кабылгандар. Жана бул жолугушуу алардын август окуясына болгон көз карашы кандай экендигин айгинелөөдө. И наверняка они захотят выразить, видимо, массалык маалымат каражаттарынан президент убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен жолугушуу ниетинде экенин билдим. Мен убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгом, бирок расмий чакыруу ала элекмин. Жолугушуу ишембиде болот. Эгер чакыруу келсе, аны сөзсүз кабыл алам жана ага катышам. Менин оюмча, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү абалды талкууласак керек. Бирок мен өзүмдүн ишим тууралуу теманы козгобойм. Ошентсе да убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн саясатта потенциалы бар. Алар келечекте бийликтин бир чылбырын кармашы мүмкүн деген пикирлер да жок эмес. Деген менен арасында беделин жоготуп, саясатчы катары жаман көрүнүп алганы да бар. Себеби июнь окуялары жана банк кутучуларына байланыштуу чырды эч ким унута элек. Анткени менен саясатта достук да, кастык да жок, болгону кызыкчылыктар гана бар экени белгилүү. Ошондуктан убактылуу өкмөт мүчөлөрү колунда болгон күчтүн баарын бириктирип, кийин чоң саясатка кайтышы ыктымал. Албетте потенциалы бар, бирок мурункудай күчтүү эмес. Президент жана диалогко барып, конструктивдүү диалог негизи Кыргызстан үчүн бул аябай мен ойлойм
позитивдүү болот да. Анткени оппозиция менен дайыма сүйлөшүш керек. Ошол эле расмий бийликтин ар кандай ошо катачылыктарды оппозиция айтпаса болбойт. Президент менен убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн чын эле жолугушуусу болобу же жокпу айтуу кыйын. Бул боюнча мамлекет башчынын аппаратынан расмий жооп алуу мүмкүн болгон жок. Бирок кезигүүгө 2 күн гана калды. Рас эле жай отуруп, жай кеңешкен чай үстүндөгү жолугушуу болобу же бул саясатчылардын кезектеги саясий жүрүшү ишемби күнү билинет. Чынара Нурсейитова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.